Немелерди ортого салып коюшат экен, бандиттерди. А бандиттер кайра эле сени келип айтпам, мени урдап кетип, алып барып коркутушуп, кайра эле өзүң машина кылып ошентип коркутушат экен. Анан алардан так жабырланып, сен милиция кызматкерлерине барып, алар менен чечейин десең, мыйзам чегинде. Аларың ал жерден эле кайра таанышып иш кылып туруп, сени кайра өзүң күнөөлүү кылып коюшат. Өзүңүн үстүңөн арыз жазмыш болуп, анан кайра сени өзүң ар ким чакырып, өзүң коркутуп коюшат экен. Bir uyuşkan kılmıştır top. Men uşul Көкжамакты караймын, мен Жалал-Абадты караймын. Же ол деп туруп, же болбосо жөнөкөй адамдардын бизнестеринен акча топтогондо, же бирөөнү бирөө коркутуп келип, разборка кылам дегендер болсун, шыйрага сындырабыз. Арыз менен кайрылып келди. Жок, сиз кайрылып. Дежурный сизби? Телефонду арыз алган. Sen meni tapma, özün var tapmayın. Kolum alıp sen meni tapma hukukum yok. Kolum alıp söyle deme. Kolum alıp söyle deme. Tapmanın hukukum yok. Mesela ben arzanıp geldim ben. Kim arzanıp? Ben arzanıp. Sakın mı ben? Sen tepesini sen uzbaysın duruyor. Tut ben arz alıp. Sen önce de görürsün değil. Siz arz albaysınız ya. Жыйырма 8 жаштагы жеке ишкер каралардын торуна түшүп, аларга 130 000 АКШ долларлык мүлкүн алдырып койгондугун айтып чыкты. Ал өткөн жылы Нургазы аттуу жарандан турак жай сатып алып, курулуш өз мөөнөтүндө бүтпөй жатканын билдирди. Ошондой эле ишкер акчасын кайтарып берүүнү талап кылып барганда, алар бандиттерге салып бергенин белгиледи. Ага кошумча ишкердин мүлкүн рейдерлик жол менен тартып алып, өзүн автоунаа менен алып качып кетип коркутушкан. Ишкер өзүнүн коопсуздук үчүн жүзүн жашырып сүйлөөгө аргасызмын дейт. Дайча айтканда 4-класстан бери иштеп келем, аркылуу жумуштардачы. Анан өзүм азыр ошо үй-бүлөлөр менен иш кылам, үй салып сатып, квартира алып сатыпчы. Могу Масалиева көчөдөн салынып баштаган объекттен мен мындай помещение салам, андай салам дегенде Нургазы аттуу жарандан ошол жерден объект сатып алгам. 1 жыл мурун. Кайсы жерде ошол? Горбаняда Масалиева көчө 193 домдун жанындачы, 5 этаж. Анадан объект сатып алып, ал ушу 1 жылда салам деп мага аркылуу сөздөрүм обещать этип, договор түзүп берип. Assalamu alaikum туугандар, сиздер менен Сол Сауда интернет магазини. Сиздерге азыр дарыларды көрсөтүп өтүп кетейин. Бул дары семирте турган дары экен. Бул жерде чачы өспөгөн туугандарыбыздын чачын өстүрүп бере турган жана сакалдарын өстүрүп бере турган дарылар экен. Жана бул жерде аял киши менен кошулганда тез бүтүп калат го, тез бүтүп калганды көбүрөөк кармап бере турган дарылары дагы бар экен, көрүп турасыздар. Жана бул жерде агарган чач экен. Агарган чачтарды карайтып бере турган дарылары дагы бар экен. Суук өткөндү чыгара турган дарысы дагы бар экен. Курт чүрө турган дарысы бар экен. Жаш балдарга дагы болот экен, куртту чүрүп, кичине семиртип берет экен. Жана көрүп турасыздар, бул жерде арыктата турган дарылар бар экен. Бул жерде псориаз дарысы, агдак дарысы, иммунитет дарысы, көз дарысы, көздү лечение кылып бере турган дарылары. Бул жерде бетин агартып, угри, тырыш-пырыштарды жоготуп бере турган дарылар бар экен. Жана биздин бою өспөй калган туугандарыбыздын боюн өстүрүп бере турган дарылары дагы бар экен. Коркпой заказ берсеңиздер болот. Санкт-Петербург, Москва шаарында 1-2 сааттын ичинде доставка кылып берет экен, метрого чейин. Бирок азыр 2 жыл болду, до сих пор бүтө элек объектиси. Мен ага бар акчам, мүлкүмдү берип алып, ошол созуп жүрө бергендиктен жүрүп кийин баягы акчамды талап кылып бара баштаганда мени үйүнө чакырып, бандиттерге салып берип койду үйүндөчү. Үйүнө алып кирип, мени наоборот коркутуп башташты. Сен анда мында мынтип коем, антип коем деп эле. Хорошо чечели деп, кийин эртеси 12-де Горбаня ошо объекттин алдына чакырып, келсем 6:30 менен мени урдап кетишти, машинага салып элечи, күп-күндүзү обедте. Урдап алып барып, видеолорго тартып, мени ошол жерде уруп, алар коркутушуп, объектлерди кайра бизге өткөрүп бересиң депчи. Анан 3-4 саат мени алып жүрүштү машинада коркутуп, ар жерлерге алып барып видеого тарттырып, сен мошенниксиң деп, наоборот мени кайра коркутушуп. Кийин алардан кеткенден кийин хорошо болуп туруп бүтүрүп берем деп эле кеттим да, алардын сөзүнө кирип. Кийин өткөрүп бергем 200 квадрат метрими. Аны өткөрүп бергенден кийин алар мага кайра вообще иштепкени кайтарып бербей коюшту.
кийин ызылдап жүрүп органдарга кайрылам антем деп жүрүп өзүмдүн какой-то акымын жарымын зорго алдым алардан чалып. Ал менен созулуп жүрүп мындай айтканда мен адан кутулайын деп анан могул Арованскийде Курманжандатка 226-дагы мен Кадыр аттуу тааныш акем ошол жерде объектте дом салып атабыз дегенден аларга ишенип эмени берем. Ошол объектимечи салынып аткан объектине баштайлы элек алардын объектине. Алар мага 1-2 айда баштайбыз дейт. Баягы 2 домду бошотуп коюшкан, ичтеринде мындай бир да жыйынтык албаптыр эле. Аны мен алардын сөзүнө ишенип карашы деп $132,000 объектими өткөрүп бердим. Бул мыйзамдуу элечи. Анан өткөрүп берип атканда мен аларга деле айткам, бул объектти мен салбайм, мен жооп бере албайм эмесине. Мен бул жерде как клиент катары элемин. Плюс минус болгон салып аткан адаммын ал деп эки Нургазы аттуу жаранды тааныштырып, жолуктуруп баардыгын эле сүйлөштүк ачык элечи. Анан мен мындай айтканда бир мошенниктен качып, кайра эле экинчисине туура келип калыптым да. Неге дегенде булар деле ошо 2 айда баштайбыз деди, бирок ушул убакка чейин почти 1 жылдан өтүп калды, эчтеке баштала элек. Азыркы учурда делечи. А бул эки объекттин буга чейин деле жаңылыктардан чыккан да. Бирөөсү тошто салып атканы ба незаконный экен деп подснос кетсин деп. Уже депутаттар келип аны көрүп, кантип салып койдуң, мындай бул мемеге мыйзамдуу, бирок качествосы жооп бербейт депчи. Ал неге андай десе, алар тендер менен иш кылган адамдар экен, стройка кылып атып, бар жерден качествосуна жей берип көнүп калыптыр да. Салган объектисин деле ошентип салып коюшат экен. Бирок аны воздухта вообще башкача айтып беришет да, мында кылып салам, анда кылып салам, вообще жакшы болот деп сүрөттөрүн чалып, проекттерин чыгарып коюшат экен. Ошого ишенип биз алып атпайбызбы? Анан буларга деле ишенип жүрсөм 2 ай эмес, уже кыйла эле өтүп кетти. Мага разница акчамды деле толук беришкен жок. Мага түзүп берген объекттин договору деле фальшивый экен, документтеричи. Аны мен кийин билип атпайм, тошо юристтерге апарып көрсөткөнүмдө. Карлар менен алдамчылардын колуна түшкөн жаш ишкер мыйзамдуу чара көрүлүү үчүн өткөн жылдын соңунда укук коргоо органдарына кайрылган. Анда Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан тартып, улуттук коопсуздук кызматы жана шаардык прокуратурага чейин бар. Бирок натыйжа чыкпаганына нааразы. Анткени мамлекеттик органдардагы карлар менен бирге укугун тепселегенин айтат. Анда ИИМдин алдындагы муру менен Жеңиш строй жоопкерчилиги чектелген коомуна атайын операция менен жетекчилери кармалган. Бирок бул операция тергөөгө тиркелбей калган. Мыйзам чегинде чара көрүп берин, кандай кылсам болот депчи. Ал мени ушунда начальниктерин алып кирет. Ушунду алдап коюштур деп. Полный документтеримди көтөрүп барам. Мыйзам чегинде чара көрүп бериңиздер деп алардан суранып чыгам. Алар хорошо дейт дагы. Кийин мурууга чакырып, менин арызымды кабыл алышып, ошол боюнча иш башталат. Негизи алардын үстүнөнчү. Иш башталып, кийин какой-то убакыттан кийин аларды собурлар менен басып кетишет офисинен. Басып кетишет дагы. Ошол мурууга алып келип эле анан ал жерге собурлар менен барганда дагы менин жеке машинам менен эле барышкан да буларчы. Мен ошончо жеке машинам менен эле барып ишти козготушуп, мурууга алып келгенде эле ал жерде дагы бир алардын тааныш инилери бар экен. Мен билишимче ошол подделка документ бар экен, помощник президента дегенчи. Ал өзү буга чейин деле ошо Садыр Жапаров менен Ташиев менен түшүп койгон сүрөттөрү да бар экен. Ал мурууга кирип чыккандан кийин эле артынан 10 мүнөттөн кийин эле чыгарып, мындай айтканда общий счеттон бир жарым саат эле кайра муруудан алып чыгып кетишет. Анан ГОУДу алып барышат тергөөчүгө, Эжан Маниязов деген. Ал жерде алар түнкү 7-8-дерде примерно ишти баштап эле тергөөчүгө жеткенден кийин бизди мен Кадыр экөөбүздөн кирип меме алат, показанияны берип чыккандан кийин эле алар кайра ошол күнү эле түнү мени чакырышат, саат таңкы 4-төрдө. Кирип мен дагы 1-2 вопрос бергенде мен жооп берип туруп, кол коюп чыккам. Алар көрсө ошо Эржан аттуу меме тергөөчү ошондо эле мемени башкача кылып берген экен да, тергөөнүчү, бурмалап койгон экен. Анан ошол боюнча жүрүп, короче, бир 3-4 күндөн кийин Кадырды чакырышат алар тергөөгө. Чакырганда мен дагы ошо чогуу барам. Чогуу барып эле биз кирип кетип алсак, мындай башынан эле өзү ошондой болду да, тергөөгө кирип кетсең биз кылмышкердей эле телефондорун таштап мында кыл деп киргенден кийин беркилерди көрсөң, алар наоборот ичкерде телефондорун эле кармап отурушат. Мен сразу түшүнүп калып, что-то не то деп
ошо Эржанга деле суранып айттым, Эржан, бул жерде булар мындай айтканда мошенниктер депчи. Мыйзам чегинде чара көрүп берип кой, мындай мыйзамды карап берип кой деп кайра 2-3 жыл алдына өтүп сурандым, эскертипчи. Ал макул деп туруп эле мен сыртка чыгып тур деп беркилерди кайра баардыгын алдына салып берип коюптур кабинетиндечи. Ошо баягы уруп кеткен спортсмендерин деле, берки коркуткан бандиттерин деле. А мен баягы арыз жазып аткан күнү алардын жорка аттуусу мени чалып угрозалат, катынын алдынан уурдап чыгып кетем, мындай кылам депчи. Анан мен берки тергөөчү менен ошол жерде урушуп кеттим Эржан мененчи. Эржан, сен чота бурмалап атасың деп бетине айтып, мен ошол жерде ызылдап начальник тергөөсүнө кирип чыккам. Могул тергөөчү чота банда бурмалап атат, мен буга доверием жок болуп атат, башка тергөөчүгө өткөрүп бериңиздер делону деп. Ал начальник тергөөчү хорошо деп менин көзүмчө эле урушмуш болуп туруп бизди чыгарат дагы. Көрсө мени сыртка чыгып тур деп сыртка чыгарып туруп, аны ошо тергөөнүн ичинде эле аларга кайра салып берип коет. Ошолордун көзүнчө эле 1-2 вопрос бермиш болуп туруп, адам вообще башкача урган жөнүндө, башка болгон жөнүндө мындай суроо бербей эле 1-2 кыска эле суроо берип туруп, кол койдуруп чыгарып коюптур анычы. Анан мени дагы кийин чакырмыш болду да, кирип эми экөөбүз беттешип атса, свет өчүп калды деп туруп мени кетирип беришти. Кийин жүрүп арадан почти кыйла эле убакыттар өтүп кетти. Мен уже түшүнбөй калдым да, ал жерде мындай дело кантип кетип атканынчы. Кийин мени кайра өзүмө башка тергөөчү чакыра баштады. Якобы мен аларды алдап коюп, алар экөө менин үстүмөн арызданышыптыр. Ошо Нургазы менен Митали аттуу жарандарчы. Мен мошенник деп менин үстүмөн арызданышкан экен. А мен чакырган тергөөчүсүнө бардым. Барып өзүм жактан кандай болгонун түшүндүрүп берип, хорошо эке, анда мыйзам чегинде чара көрүңүздөр до конца. Дальше делону сотко каяка болсо өткөрүңүздөр. Мыйзам чегинде до конца караңыздар десем, хорошо, анда бүгүн кеч болуп калды дерсиз, эртең чакырам деп туруп, ошол боюнча мени чакырбай койду. Наркы тергөөчү делечи. А мен түшүнбөй калдым. Мен бирөөнүн үстүнөн иш козголуп баанды болгон болсо, анан кайра эле өзү дело кыскартылып кете бербейт да, туурабы? Арадан 11 күн өтүп кетти. Эми мен буларга ишене алганымдын бир себеби, мен башында алдын алып, начальниктерине кирип суранып чыгып атпаймынбы? Мыйзам чегинде карап берип коюңуздар дегенде, алар мени болду, анда кылабыз, мында кылабыз, бандиттерди кармайбыз деп мага ошентип раз обещать этишкен да. А мен ошолорго ишенип, макулдуу эле меме кылып аткам да. Алар мага баары жакшы деп коюшту, бирок арадан кыйла эле убакыт өтүп кетти. Бирок эчтемке чечилген жок. Жаш ишкер бул кылмыштуу иштердин аркасында түштүк аймагына ана башчы тыккан Крим чөйрөнүн лидери Женго Кайманаты менен таанылган Кадыр Досоновдун кылмыштуу топтору бар экенин атады. Анда ишкерлерди опузалап акча талап кылып жүргөн Абдимитал жана Журка аттуу жарандар бар экенин билдирди. Ошто ОПГ Женго аттуунун тарапташ балдары экен. Ошонун адамдары. Анда бир неме боюнча баягы сиздин Курманжан даткадагы объектиңиз боюнча баягы фальшивый документ менен сизге өткөрүп берип атпайбы? Ошондо сиздики кайсы ошо баягы бир кара ошо Женго сыяктуу бирөө өткөн да? Ошондой. Мен аны кийин нотариустан архивден чыгарып атканда билдим, то что буга чейин деле алар между собой ызчы болуп, анан баягы Абдимиталип аттуу жаран СИЗОго Женгонун атына алдына кирип чыгып, кийин менден алган имуществому ошолордун адамына өткөрүп бериптир. Анан мен ошол нотариустан кийин документин чыгарып жүрүп билдим. Жана мен Ошто СМБга арызым менен кайрылып жүргөн учурда Маниязов Эржан аттуу тергөөчү мага айтып атпайбы? Начальник СМБ Абдимиталиптин досу болот, колуңан эчтемке келбейт деп элечи. Кыскача айткандачы, колунан келгени кыла, бирок эчтемке келбейт деп эле ошентип атат да. Акыйкаттык издеген ишкер мамлекеттик органдардан адилеттүү тергөө болушун талап кылат. Ошондой эле бул кылмыштуу ишке эң оор берене коюлганына карабай тергөөчүнүн кыскартып салганына нааразы. Аны менен бирге эле бул кылмыштуу топту өзүн президенттин жардамчысы катары тааныштырган Эргешев Алтынбек Дастанбекович аттуу жаран калкалап жатканын билдиришти. Подделка документ бар экен, помощник президента дегенчи. Ал өзү буга чейин деле ошо Садыр Жапаров менен Ташиев менен түшүп койгон сүрөттөрү да бар экен. Ал мурууга кирип чыккандан кийин эле артынан 10 мүнөттөн кийин эле чыгарып, мындай айтканда общий счеттон бир жарым саат эле кайра муруудан алып чыгып кетишет. Анан көбүдү калып барышат тергөөчүгө, Эжан Маниязов деген.
Ал жерде алар түнкү 7-8-дерде примерно ишти башталып тергөөчүгө жеткенден кийин бизди мен Кадыр экөөбүздөн кирип мени алат показанияны берип чыккандан кийин эле алар кайра ошол күнү эле түнү мени чакырышат саат таңкы 4-төрдө кирип мен дагы 1-2 вопрос бергенде мен жооп берип туруп кол коюп чыккам. Алар көрсө ошо Эржан аттуу меме тергөөчү ошондо эле мени башкача кылып берген экен да, тергөөнүчү бурмалап койгон экен. Бүгүнкү күндө каралар менен күрөш токтой элек. 49 жаштагы Камчы Көлбаев өлтүрүлгөндөн кийин өлкөдө криминалга каршы аеосуз күрөш жүрүп жатканы жарыяланган. Учурда кылмыштуу топтун ондогон мүчөсү кармалып, жүздөгөн мамлекеттик кызматкер иштен алынып жатат. Көлбаевга тийиштүү делген жалпы наркы 1 миллиард долларлык активдери да камакка алынган. Атайын кызматтын башчысы Ташиев өлкөдө каралар жок кылынарын байма-бай кайталап келет. Мындан ары бир уюшкан кылмыштуу топ мен ушул көк жаңакты караймын, мен жаллабатты караймын, же ол деп туруп, же болбосо жөнөкөй адамдардын бизнестеринен акча топтогондо, же бирөөнү бирөө коркутуп келип разборка кылам дегендер болсун, шыйрага сындырабыз. Болбойт андай. Кылмыштуу топтор мамлекетте тор болуп чырмалышып, бүт органдарды, бүт мамлекеттик органдарды, бизнесмендерди, жөнөкөй адамдарды бардыгын байлап алышкан. Ушул торду, ушул чырмалган, эч ким үзе албаган, эч ким ошого даа бара албаган торду биз талкалап, үзүп бүттүк мына Кудай кааласа. Милиция кызматкерлерге ишеничим жок болуп, как раз ошол убакта Ташиев кайрылуу жасайт. Жеке ишкерлер, кимдер ошол бандиттерден же башка бирлөрдөн жабыр тарткан болсоңуздар, келип мага кайрылгыла депчи. Мен ошол мемеси чыккандан кийин эле жаңылыктардан мен Бишкекке барам. Бишкекке барып ал жакта бир 10 күндөй жүрүп келдим. Бирок эч мүмкүнчүлүк болбоду, кирип жолуга албадым ал жактачы. Бирок арызымы полный документально каттатып келдим ал жакта. Ал жакта каттатып келгенден кийин негизи мыйзам боюнча арыз 2 жума каралат экен, башында 2 жуманын ичинде жыйынтыгы чыгыш керек экен да. Мен ошко келип күттүм, чото бул жакта деле убакыт кыйла эле созулуп кеткенден ошко дагы бердим арызымды. Оштун СМБсыначы. Бул жакка деле тергөөчүлөргө начальнигине чейин кирип чыктым. Аке мен ушинти баарды бурмалап койтат. Наракта милиция кызматкерлери менен бандиттер, мошенниктер чогуу эле бантып алдап коюшат мени. Мыйзам чегинде чара көрүп берип коюңуздар деп. Алар хорошо деди дагы. Бир эмес 2 арызым кабыл алышты. Бирок айладан кыйла убакыт өтүп, созуп эми 10 күндүн ичинде каралат. Анан кийин дагы арызың мында болот деп созушту дагы. Кийин мен ошол жазган арыздарымы кайра эле МВДнын СБсына жибериштир. СБ кызматкерлерине, СБдан ага ответ келди. Типа ошолордун үстүнөн мыйзам чегинде карап беребиз дегенсипчи. Мен чото буларды деле баардын күтүп ишенбей, анан шаардык прокуратурага да бардым. Мен милиция кызматкерлери монтип меме кылып коюшат. Делону вообще эле кыскартып коюшат депчи. Алар мага кийин арызыма мыйзамдуу жооп берип атат. Мен аныктадым, тергөөчү туура эле делону кыскартыптыр деп. Тергөөчү мага ошол жерде документтери деле бар. Ошентип жооп берип атат официальныйчы үйүмө. Бирок мен эң таң калганым, жана жерде тергөөчү делону кыскартып атат, уже башка тергөөчү. Бирок ошол тергөөчү мен ушул убакка чейин 1 эмес 2 жолу делону кыскартып жүрүп, бирок мени мындай даже көрө элек да, даже тааныбайт. Ачык эле айткандачы. Азыр мен ушул жерде атсак, менин ким экенимди деле билбейт. Оны делону 2 жолу кыскартып жүргөн адам. Мен бул жерде арыздануучу адам болсом, мени көрбөй, тааныбай туруп кантип делону кыскартып койду. Мындай айткандачы. Мен ошону эле прокуратураларга айтып атам. Яке сиздер аныктадым деп монтип мага ответ берип атасыздар. Бирок тергөөчү мени көрбөсө делону кантип кыскартып койду депчи. Ал жерде алар бирөөсү тендерщик болуп атса, бирөөсү строительный компания болуп атса. Плюс ал жерде эки домдун жарандарын алар 1 жыл мурун документтин бүт элек башта элек объекттен неге андай үйүнөн выселять этип баарын чыгарып койду. Документтери бүт элек болсо. Биринчи документтерин бүтүрүп туруп анан баштайын деген элдерди выселять этип, анан башка бирлөргө сатып өткөрүп бербейби? Мен анын кийин билип атам то, что мага жазып берген договорду эле эч кандай мыйзамдуу күчү жок экен да. Потому что бул башта элек объект экен. Мага антип түзүп бергенде эле бул мыйзам боюнча туура мындай болбойт экен эле.